эмгектерим эми эки багытта десек болот. Биринчи багытта бул кыргыз архитектурасы жөнүндө да. Кыргызстан байыркы замандагы биздин доорго чейинки Кыргызстандын деген китебин көрсөтпөдүмбү эле? Мына ушундай сыяктуу эле. Ошондой эле мен деле мынакей жалпы тарыхы боюнча мындай деген жакында китеп чыгардым мынакей. Кыргыз архитектурасынын тарыхы деген мына көлөмдүү китеп да мынакей. Муну жазып чыгардым. Ал эми бул архитектурасы боюнча. Ал эми мынакей бул болсо кыргыз история шаар куруу тарыхы да мындай деген чоң. Ошондой эле мен мынакей заманбап бүгүнкү күндөгү Борбордук Азиянын архитектурасы деген китеп чыгардым мынакей. Мындай дегенчи. Бул деген тиги Кыргызстанга жанакы эмени кош салыштырма деп атпайсыңбы? Жанакы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан, ушу 5 республиканын архитектурасы ошого кошуп эле Кытайдыкын, бизге кошуналардын баарын карап салыштырмада ошондой караганга болот да муну. Мен өзүнчө бир ойлойм, бул китебим өтө кенен тарады да. Бул деген заманбап 21-кылымдын архитектурасынын бүгүнкү күндөгү багыттары деген китеп да. Эми дүйнө жүзүндө ушундай 4 китеп чыгыптыр да, ошонун бирөө меники мына бул Германияда чыккан китеби мынакей болчу. Ушул өзү интернетте сатылат мунун баары. Андан башка мындай теоретикалык китептерим бар. Архитектуранын мисалы архитектуралык аналитика деген китеп мисалы. Бул тиги архитектуралык өнөрдү кантип мындай өздөштүрүүнүн баягы жактары да. Ушунун баары көрсөтүлгөн бул жерде. Парадигма архитектурного пространства. Бул деген архитектура деген бул эме деп атпайбы? Жашалма пространство түзүп, ошол аркылуу тиги жаңы чөйрө түзүү деген архитектура бул жөн эле имарат эмес, бул чөйрө деген сыяктуу да. Чөйрөнү көркөмдөп, комфорттуу жанакындай туруктуу кылып түзүү дегенчи. Ошо боюнча мына бул жерден ошонун пространствонун дүйнөдө болгон жана ар түрдүү концепциялардын баарын салыштырып, анан жаңы багыттар кандай кетиш керек деген илимий баягы эме да.